Бүгүнкү темабыз жүргүмүштөр классы. Дүйнө жүзүндө 30.000 түрү бар. 30.000 түрү бар. Булардын өзгөчөлүгү жели пайда кылат булар. Жели түзөт. Сүрөттө көрүп тургандай жели түзүшөт. Жели түзүү бул класстын өкүлдөрүнө эле тиешелүү. Экинчи өзгөчөлүгү денеси эки эле бөлүктөн турат. Эки бөлүктү атап кетсек, баш көкүрөгү, экинчи бөлүгү болсо усагы деп. Бул жаныбарлардын түзүлүшүндө бардыгы окшоштугу бар да 8 буту, башкача айтканда 4 жуп буту бар экен. Баарын карап көрөлү, баарында буттардын саны 8ге барабар. Андан тышкары көздөрү дагы өзгөчө болот. 8 көздөн турат. Көзүнүн саны 8. Өкүлдөрүн карап көрөлү. Мынакей дүйнө жүзүндөгү эң чоң бул тарантул болуп эсептелет. Андан тышкары дагы чоң чымчыктар менен азыктанган жүргөмүш, чымчык жеген жүргөмүш. Дагы өзүнүн аты менен кызыктырган бул кара жесир деп коет. Себеби бул түрдүн ургаачысы эркегин жеп коет экен. Ошондуктан муну кара жесир деп атап коюшкан. Өзгөчөлүгү өзү чын эле кара, анан өзүнүн кызыл тасмасы бар. Дагы бир өзгөчөлүгү булар көбүнчөсү курт кумурскалардын өкүлдөрү менен азыктанат. Чымын, кичине көпөлөк. Ушулар менен азыктанышат экен. Бирок дагы белгилеп кеткендей, мисалы бул жүргөмүш чымчыктар менен азыктанышы мүмкүн. Кайсы жерде жашашат? Булардын көбүнчөсү 99% сууда жашайт. Кургактыкта жашайт. Бирок сууда жашаганы 1% түзөт. Карап көрсөк, Антарктидада да булар кездешет. Антарктида билесиңер, эң суук зона. Андан тышкары бийиктик тоону алсак, Эверест тоосунда дагы ушул өкүлдөр табылган. Жүргөмүштөр ушул Эверестте табылган. Бийиктиги 8848 метрде. Сууда жашаганы белгилеп кетели, бул күмүш жүргөмүшү. Суу менен байланышкан жашоо чөйрөсү. Кыргызстанда жай айларында бардык ландшафттарында жүргөмүштүн турлорун тапсак болот. Бул өзүнчө кызыктуу процесс. Желеге түшкөндөрү бул курт кумурскалардын өкүлдөрү. Кыргызстанда көбүрөөк кездешкен бул ала жүргөмүш. Ала жүргөмүштүн негизинде түзүлүшүнө кайрылып көрөлү. Ала жүргөмүш. Булар айрым жыныстуу. Эркеги кичирээк болот, болгону 1 сантиметр. Ургаачысы чоңураак, 2 сантиметр. Ала жүргөмүштү баарыбыз көргөнбүз. Сарайларда, жашабаган үйлөрдө мындай желеси менен мындай нерселерди алар жасап коюшат. Булардын ооз аппараты дагы аябай кызыктуу.
ооз аппараты. Себеби ооз аппараты эмне бөлүп чыгарат экен? Ооз аппаратында жаагында чагуучу аппараты да жайгашкан. Чагып туруп, мисалы аарыны же болбосо чымынды алар өлтүрүшөт. Жанында уу бези жайгашкан. Уу бези. Бул жагында. Экинчиси бул эки жуп бут тинтүүлөрү жайгашкан. Бут тинтүүлөрү. Ушул бут тинтүүлөрү аркылуу желени алар жасашат. Желе чыгарганга жардам берет экен. Суюктукту желе бездери берет. Желе бездери. Бут жагында жайгашкан. Көкүрөгүндө 4 буту бар. 4 жуп буту бар. 4 жуп. Ушулардын арасынан коркунучту туудурган бул тарантул. Сүрөттө көрүп атасыңар. Өлчөмү боюнча бул чоң жөргөмүш тарантул. Канаттуу жегич жөргөмүш бизде Кыргызстанда жок. Алар тропикте кездешет. Кара жесир деген жөргөмүш бул көбүнчөсү Америкада жайгашат. Кыргызстанда болсо булар жок. Дагы бир кара курт деген жөргөмүш бар. Кара курт. Бул дагы 30 жылга чейин жашаган жөргөмүш. 30 жылга чейин жашайт. Алар курт кумурскалар менен гана азыктанышат. Бирок адамга дагы кол салышы мүмкүн. Бул сүрөттө арахнофобия деген оорунун белгиси тартылган. Арахнофобия. Арахно деген бул жөргөмүш деген. Жөргөмүштөн, кыргызча айтканда, жөргөмүштөн коркуу. Эмне үчүн экен ушуга токтолуп кетели. Жөргөмүштөн коркуу оорусу. Себеби тарантул, кара курт жөргөмүштөрү чагат деген билимге ээ болуп, ошондуктан алар коркот. Бул адамдар дүйнө жүзүндө 5% түзөт экен. Көбүнчөсү кара курт, анан тарантулдан корккон адамдар. Дүйнө жүзүндө демек жөргөмүштөр ар кайсы биотоптордо таралган экен. Бирок ошого карабастан жөргөмүштөр өзүнчө табышмактуу жаныбарлар. Өзгөчөлүгүн белгилеп кетели. Булар жили тартышат. Андан тышкары алар тамактанууда эки жолу аны колдонушат экен. Бул сырткы тамактануу деп коет. Жана ички тамактануу. Сырткы тамактанууда алар өзүнүн жемин биринчи өлтүрүшөт. Экинчисинде сороп алышат. Суюктук катары сороп алышат. Мына ушундай кызыктуу жаныбарлар. Бул жөргөмүштөр классы.